Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 9 март 2023 жыл мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Арча Бешиктен туғандар. Сиздерге бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Болгондо дагы чоң бул Чортекова көчөсүнүн жээгинде. Негизинен бир кандайдыр бизнес, ишкерлик кылсаңыздар ыңгайлуу жерде жайгашкан туғандар мынакей. Азыр ушул үй жөнүндө сиздерге маалымат берем. Биринчи болуп келүү жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер туғандар Алты Түтүн жана Чортекова көчөсүнүн кесилишинде турам. Бир аз эле бир 480 метр көргөздү. Яндекс карта чыксаңыздар, түштүктү карай Южный магистрал. Бир аз эле ылдый карай бассаңыздар, Ахунбаев болуп калат туғандар. Бул Чортекова көчөсү ушунун жээгинде мынакей документинде 8 соток жери жана төрүндө 8ге 9 болгон үй. Бул жакта мынакей хозпостройкалар менен ушул үй сатылат туғандар. Мынакей эң эле түштүк чек арасы бул кошунанын могу чоң помещениясына чейин. Эң эле түндүк чек арасы мынакей могу ажаткананын ары жагына чейин болуп калат туғандар. Түндүк чек арасы бир аз мондайдан кыйкачыраак экен. Негизинен 8 соток жер, документтер боюнча кызыл китеп, чек паспорт бар. И плюс жакшы жери бул жакта туғандар канализация центральный и природный газ бар. Мына ушундай. Анан мына жолдун жээгин көрүп турасыздар. Негизинен катарынан эле мынакей май алмаштыруучу жай, автомойка, андан ары өтсөңүздөр аптека, дүкөн болуп кете берген. Сиздер деле бир өзүңүздөр кандайдыр бир каалаган бизнес объект салсаңыздар деле өтө ыңгайлуу жерде мынакей тегиз болгон жер туғандар. Андан ары эми калган маалыматты берейин. Эгер бизнес объект салбайм, жөнү гана үй катары жашайм десеңиздер, жакын жерлерде садик, мектептер деле бар. Жана бул жерден маршруткалар өтөт туғандар. Арча Бешикти билесиздер, шаардын түштүк тарабында негизинен жакшы район. Көпчүлүгүңүздөр билгендей, жайы салкын, кышында абасы таза дешет көпчүлүк. Мынакей чек аралары мынакей бул жерге чейин 8 соток, фактически 10 сотоктон деле көбүрөөк болгон жер участогу бар. Анан туғандар, сиздер Чортекова тараптан деле негизги кирүүчү дарбаза койсоңуздар болот. Жана ошондой эле бул жактан Алты Түтүн көчөсүнөн деле мынакей азыркы учурда негизги кирүүчү дарбазасы ушул жактан орнотулган. Эгер чайканачу болсоңуздар, продуктыларды деле бул жагынан алып кирсеңиздер болот экен. Биротоло көргөзөйүн да, андан соң үй жөнүндө маалымат берейин туғандар. Мынакей үйдө газовый отопление тышкы тарабынан утеплять этилген. Мынакей текстура тышкы тарабына. Мына бул жактан дагы кирип чыксаңыздар болот. Азыркы учурда негизги кирүүчү дарбазасы ушул тараптан орнотулган. Дарек Алты Түтүн 31 дарек болуп калат. Так. Бул үйдүн чыгыш тарабы туғандар, чыгыш тараптан катарынан терезелер. Бул үйдүн узун турасы 8ге 9, стенасы бышпаган кирпич. Мынакей бул түштүк тарабы. Так, дагы эмне маалымат? Бул жакта душ, бул жакта дагы бир мондай ремянка, ал тарапта растяжка. Үйдүн эң эле жакшы жери ошол туғандар, чоң жолдун жээги. Эмне бизнес объект салсаңыздар, баарын эле ыңгайлуу. Мына ушундай туғандар. 8 соток, фактически 10 соток. Баасы туғандар $195,000 сурап атыптыр. Анан кимден кимге жаккан болсо, элердин номерин экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй эсине чоң жардам берген болосуздар туғандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туғандар, саламатта калыңыздар.